Окуя клиентimiz gaz көйлөй атат деп жалобынан келди эле. Бакынга узак жолго чыкканда газ көп батпай атат. Эки бакым бар, биртasi 100 литр, биртasi 75 литр бакым бар. Трассага чыкканымда 70-80 алтат деп айтты эле. Ошонусун алла берели деп бир 100 литрлик бакын ремонт кылдык. ылыйкысынан көп бергиле, аңгайым батпай атат деди эле. Анын ичинде краниги бузук болуп, ичинде полный бак газ болчу экен. Краник ачып көргөнүбүздө газ чыкпады. Өзүнүн чыгара турган 6 болту бар, ошо 6 болтуну бошоттук эле. Газ полный элеген ошондо билдик. Полный бар жокко чыгып кетти ошондо. Кече 20-апрель 2025-жылдын саат 16:25-те Жалал-Абад шаарында жайгашкан Гранд 100 газ менен жүрүүчү автоунааларды оңдоо жайында жарылуу болду деп тез жардам чакыруусуна коңгуроо болгон. Ал жерден эки биздин карета скорой помощи барып эки ооруну алып келип, калган үчөө өзүнүн жеке машинасында алып келип реанимация бөлүмүнө жайгаштырышкан. Келгенде 17-15 чамасында ооруну реанимацияга алышып, бардык болгон тиешелүү тез жардамды көрсөтүштү. Натыйжада түшкөн 5 оорунун 3-өсүнүн акыбалы оорураак, бир 65%га жакын денесинин бөлүгү күйүк алдырып жабыркаган. Экөөнүкү 35%дан 40%га чейинки аянтчасы күйгөн. Бүгүн эртеменге чейин бардык тиешелүү врачтардын катышуусунда консилиум болуп, ооруларга бардык жардам көрсөтүлгөндөн кийин эки жеңилирээк оорусу менен түшкөн оору Жалал-Абад областык клиникалык ооруканасынын реанимация бөлүмүндө калтырылды. Калган үчөөнү Оштогу адистештирилген күйүк бөлүмүнө которуп, азыр тез жардам машинасы алып кетти. Оорулар азыр Ошко жетишип, уже жайгашты. Калган дарылоону алар Ош шаарындагы ушул адистештирилген күйүк бөлүмүндө алат. Кудай буюрса бардыгынын акыбалы азыр оор болсо дагы туруктуу. Бардык тиешелүү дарыларды алып атышат. Биз ойлойбуз жакын күндөрдө жакшы кылып үйүнө чыгарабыз деп.